Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда Гүлзат Мамытбек отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүн абдан мега позитивдүү маек болот деген ойдомун. Макул. Азыр биз сиздин кабинетиңиз, иш бөлмөңүз десек, ошол жерге келип, офисиңизге келип отурабыз. Ден соолугуңуз, маанайыңыз кандай? Сонун жаңы жыл куттуу болсун. Жаңы жылыңыз менен кирип келген. Анан кийин мен офистердин баарын тең жаптым. Именно онлайнга азыр басым жасап атам. Анткени офлайн бул кичинекей бир 5-6 10 100 адамды окутуп атат экенсиң. Онлайн мынакей онлайн. Ушул жерде отура калам, ушу креслода тетактан сабак берем. Ушу телефон менен тартып эле Телеграмдан bir группадан 100 киши, bir группадан 112 киши, экинчи группа, үчүнчү группадан 65 киши ушунда окута берет экенсиң. Киргенде эле сүрөтүңүздү көрдүм. Саясатчылар президенттин сүрөтүн алат. Меники өзүнүкү келме. Сүрөттү ким тартып берди, анан ушул жерге соң кылып билип алыптырсыз. Жок, мындай сүрөтүм бар болчу. Ошток бир туугандардын неме мотивация берип атканы үчүн ушундай подарка кылышкан. Эстер айткандай ушундай сонун подарка кылышкан да. Бул жакта бийлеп азыр TikTok, Instagram соц тармактын баарын аябай жарып атасыз. Формаларыңыз туруп бул жерде канатым турат. Азыр. Биринчи суроо ошол. Эмнеден улам бийлеп калдыңыз? Көчөдөн барат эле бийлеп, анан өзүңүзгө жагып калдыбы же отуруп эмне кылып элдердин көңүлүн ачсам деп ушул идеяны ойлоп таптыңызбы? Элдин баарына ошо кызык болуп атат. Мен силерге айтып берейин. Акция кылган чыкканбыз английскийди. Эми мен англис тил мугалимимин да. Баса ушул китепти силерге белек кылайын. 11 жылдан бери разработка кылган китебим. Бизде чоң жылдыздардын баары тең окуган. Анан ушуну сизге мен чын жүрөктөн тажрыйбамды ушул жака бөлөп, ушул жакта жазып, ушу 1 айда үйрөнүп кете турган son kitapçı sizge padarka kılan. Жаңы жыл куту болсун. Чоң рахмат Гүлзат. Мен англис тил мугалимимин. Ошону сум жанына доска алып барып алып эле сабак өтөйүн деп аткам. Реклама кылайын депчи. Келгиле мага англискийди үйрөнгүлө, коробкаларына чыккыла, ааламга жол айылдан башталат, мага окшош эле айылдан эле баштап кете бересиңер. Деп анан кийин бирокта эл чогулта албай атабыз. Басыла келе окула деле кыйкырып атам да. Анан кийин чогулбай суукта өмөтүп кеткен анда. А мен офисте ушул жерде бийлей берем. Бул жактан мына күскү көрүнө берет, бияктан күскү болуп көрүнө берет. Мен ушул жерден бийлей берем. Негизи эле бийлегенди жакшы көрчүсүз. Мен неме Майкл Джексондун эрлерин. Ваннага кирип алсам эле бийлеп баштайм уже депчи кулагыма наушник салып алып. Анан азыр дедим, азыр бийлейбиз азыр деп туруп ана Шакираны койдум. Как раз колонкам, чоң колонканы алган элек. Анан бийлеп баштасам 200ге жакын, 300ге жакын киши чогулуп калса болот, тез эле. Так деп анан ой иштейт экен деп анан бийлей баштадым. Нар жакта бийледим, бер жакта иштедим, бияктан кууп чыгат. Торговый центрлардын территориясында билесе болбойт экен. Тротуарларда билесе болот экен. Эми ошо тротуарларда остановкаларга жакын жерде бийлегим келип атат. Бийлеген жакшы көрөм өзүм. Күндө бийлеп атасызбы же атайын план коюп? Жок. Мындай бийлегим келгенде эле басма кетик акчага кеттик деп туруп эле канатымды кийип алдым. Азыр жаңы жылга карата канат кылып алдым. Канатымды көрсөтөйүнчү, кстати. Канатымды билем мен өзүм. Шакира болуп билем. Канатыңызды тиктирдиңизби атайын же сатып алдыңызбы? Жок, буну саткан жок, сатып албайсың буну, Кыргызстанда мындай нерсе жасабайт. Сатпайт. Жасаттым, заказ кылып жасатып, сонун дизайнерлерим бар, элде жок деген бир Айнура деген сиңдим бар, сонун бренди менен жасап берди ушундай заказ. Сону кем жашат экен? Сону жарашат. Неме да бул? Бразилия, карнавал. Эми жагып атат айрымдарына, көпчүлүгүнө, айрымдарына жакпай жатат. Кандай мындай сиз андай терс комментарийлерге көңүл бурбайсыз? Жок. Мен көңүл бурбайм. Сүйлөп атышыптыр, парламенттен бери сүйлөп атышыптыр, бул бийлеп жүрөт деп. Америкада көчө болуп бийлешет. Чыгып алып, немени коюп алып, даже Бродвей, любой Уолл-стриттер бар биле беришет. Эмесин коюп алып эле, колонкасын коюп алып. Индиялыктар тим более билишет, Биз индиялыктардын индийский кинолордун немесинде өскөнбүз биз доорунда. Жеми, ача. Бар тең сыртка чыгып билешет. А мен чыгып билегеним тим эле жат көрүнүп эле, кыргызды ят кылып атасың деген. Байкуш караңгы бир туугандарыма боорум ооруйт.
эми андайлар бар, аз эмес түзүгө эле, бирок мени колдогондор көбүрөөк. Анан аялдар сүрөткө түшүп видеого тартып аткандар көп болсо керек. Ооба, тура келе калышып, өстөр эле мени популярный кылышып эле, өстөр эле тартышып эле. Мен өзү 11 эле подписчиги бар болсо, мен видеом менен дүр болуп 1000ге жетип калган подписчиктер болот экен. Мен просмотрлар 200 миллионго чейин жетип. Эми эл кылбаган нерсени кылып атам да мен. Анан кийин üşüбейсизби дейт кечке. Üşüбейсизби? Кыран жиледе чыгып алып турсуз. Üşüбөй дейт. Üşüбөйт экенсиң. Анткени 200 киши карап турса, назар бөлүп турса, сен деп алып туруп муга канаттарды кылып кайта андан бетер билейин келет экен. Эми азыр кадр сыртында каяктан билесем, Ак үйдүн алдында билесизби же жогорку кеңеште билесизби, да каерде билейин деп атабыз десек, айтып калдыңыз Америкада билейм жакында деп. Америкага баргым келип атат. Негизи максат Америка, Голливудка барышым керек. Голливудта кыргызды таанытышым керек. Кыргыздын баарын тең англисче окутушум керек, особенно сизди. Сизди мисалы мен Голливуд телевиденияларынан көрөм. Hello, ladies and gentlemen, welcome to our TV show деп турсаңыз, елен шоу мен сонунда турабы. А биздин эмнебизге? Эмне англисче сүйлөй албайбызбы? Эмне Америкага бара албайбызбы? Эмне телевидение сүйлөй албайбызбы? Ошентип жашашыбыз керек экен. Мен эмнемгем деп. Мен кичине кезимден эле менин эмнемгем деп жашачу элем. Мен айылынанмын, айылдын ушундай төрүнөмүн. Бирок суурулуп чыгып келдим, анткени ушундай өзүм оюм бар. Мен эмнемгем. Шакирадан эмнемгем. Шакира билет деп, Майкл Джексон билет го. Мен эмнемгем дейм да. Вот кыргыздын несигем айтыңызчы мага. Вот туура айтасыз. Туура айтатамбы? Ырдап дагы коюшчусуз, азыр ырдабай калдыңыз. Эми ырдаганча бийлейсиз. Ырдаганча бийлейм, бийлегенче ырдайм. Эми ал тармакты жакшы алып кетем, Кудай буйрса. Азыр ушу 23-жылды вообще жарайын деп атам. Неме чыгармачылык тармагынан өсөйүн деп атам, өсмөктүк жарып, анан бир эле кичинекей Кыргызстанга эмес. Ушундай 6-7 миллион калкка эмес, 7 миллиард калкка. Мага 6 миллион калк азыраак да. Мен планетанын демимин да, Кыргызстандын демимин эң биринчиси. Бирок планетанын деми андан да чоң болуш керек, андан дагы бийик болуш керек, андан дагы коробкасынан чыгыш керек, андан дагы элдин баарын тең ушундай таң калтырып, деп шок кылыш керек. Гүлзат эже, сиздин апаңыз менен берген интервьюңузда апаңыз айтыптыр бир каналда. Бул кызыма мугалим аябай чоң таасир берген депчи. Азыр ошол мугалимиңиз барбы? Мугалимдерим көп мугалимдер таасир эткен. Ооба, Мавлюда Азамовна бар, Ол Киргизбаевна бар, Раиса Газизовналар бар. А кишилер эми менин устаттарым. Алар мен сындырбай, мен ошондо эле бир башкача бала болчумун. Ошондо мени это особенный ребенок деп мага башка мугалимдер деп турса, мен жаман мындай айтышып кетчү элем да. Не, вы не правы. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз. Деп айтышып, тытышып, урушканда, чыр-чатак кылганда чыр-чатак кылып кетчүмүн. Ошондо это особенный ребенок, этого не трогайте, пожалуйста деп мага защита кылып, көзөмөл көрсөтчү эле. Ошол кишилерге, ошол устаттарыма аябай ыраазычылык билдирем, анткени мени сындырып албайын, өстүрөйүн. Бул башкача бир адам өсүп келатат. Кыргызстандын неме керегине жараган деп Мавлюда Азамовна аябай мага көп неме жардам берген. Дайыма бир нерсе айтар да, бир аябай акылдуу нерсе айтат да, сразу менин реакциямды карачы эле, Мавлюда Азамовна. Анан мен биринчи күлчү элем, же мен биринчи ыйлачу элем, анткени ал кишинин акылдуу сөздөрү биринчи мага жетчү эле, анан кийин класстын баарына жетчү эле да. Ошондой мамилесине да аябай ыраазымын да, анткени бул дагы сени көтөрмөлөп турат да. Сен особенныйсың, сен башкачасың, мен сени тааныйм деп турат. Ошого мугалимдериме чоң рахмат, чоң таазим кылам. Азыр сизге келгенде, сизде окуп жаткан студенттерге ушундай бир таланты барбы же өзгөчө адамдарга ошондой мамиле кыласызбы дагы? Ооба, мен азыр чыкканга ооба, туптуура нерсе айттыңыз. Ушул мен маемдин акырында ушул маекке Аделина кызымды дагы чакырсам, шакиртимди. Аделина Атагулова 6 ай мурун келген, мен жаныма ушу түрмөдөн чыгар менен эле сразу 10 күндөн кийин Гүлзат эже, менин устатым болуңузчу, сиз вообще баркачасыз. Өзү чалды, өзү чуркап келди. Өзү телефонго чалып, анан кийин макул дедим, келди. Ошо киши аябай көп нерсемди ачты. Мындай жандоочу кийик атырат дейт. Жаныңда жандоочуң жакшы болсо, Гүлзат эже атасыз, колуңуздан келет. Десе, макул деди. Чу айтып келе атпаймынбы? Кийиктерди.
бул киши мынтти да, Аделина. Жаш эле кыз экен, жапжаш. Жаш, 18 жаштагы кыз. Бул эмен эле карай бербей, английский тилде карай бербей, башка тармактарды да караңызчы Гүлзат эже, сиз башкачасыз. Сизде билим жок. Караңызчы, ораторствону караңыз, наставничествону караңыз. СММ жак тармакты караңыз. Сиз инфобизнестин звездасыз го. Десе мен карап көрөйүнчү. Баланча сом табат. Билесизби? Баланча миллион табат. Эмне сиз английский тилде карай бересиз? Английскийди түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, окубаган бар. Эме сиздин билимиңиз ар тармакта ар башка экен, ошого ушуну караңыз дегенден анан көрөйүнчү дедим. Анан кийин тим эле бул ушул английский менен байланыштуу приложение кылып атып, анан кийин карыстап калган түрмөгө түшүп атпаймынбы? Ошо английскийден кичине боль бар да, мындай оорум бар да, анан англисче бергим келбей атат деген мындай деген менен өтүп туруп анан кийин сабак берип атам да азыр. Анткени мындай жок жерден эле, түптү жерден эле кыйынчылыкка учурап калдым. Эми мейли алдагы бир сыноо мени башка деңгээлге чыгарды. Ага да ыраазымын. Эми английскийдин гана мугалими болбой, мен азыр устаптагы наставник болупчу. Эмнелерди үйрөтүп атасыз ошондо? Өлбөйсүң го Гүлзат, өлбөйсүң дейт. Эмнеге сен өлбөйсүң, өлтүрөйүн десе өлбөйсүң. Сууда чөкпөгөн, отто күйбөгөн, сынбаган, житпеген кандай адамсың деп ушунчалык мага түрмөдөгүлөр шалпайып калат дейт. Сен наоборот элим бар, шалпайбагыла, булжырабагыла деп кайта мындай дүңгүрөп триумфальное возвращение Гүлзат Мамытбек болуп атасың дейт. Анткени мен билимим бар, алтындарым. Мен Данияда окуп келген адаммын. Мен Эквадордон окуп келген адаммын. Мен Кариб деңизиндеги 3 аралдан окуп келген адаммын, понимаете? 3 арал. Эң жаккан аралы мага Аруба болгон. Аруба аралы. Анан Турция ушунчалык бир сонун мусулман эли, ушунчалык ширин сүйлөгөн. Жана Малайзиядан. Карагылачы, 7 өлкөдөн үйрөнүп келген. 7 жерден жашап, сабак алып келген адам Кыргызстанды жөн эле окутуп коет да. Анан кийин карасамчы, бирөөлөр келип алды. Мен Темченко деген мугалимден үйрөнгөм, анан мен Павел Раковтон үйрөнгөм, деген. Мындай эле ойду. Чала бучук окугандар. Баланча, мен 100 000 окутам, мен 200 000 сом окутам десе. Айланайын, мен билимиме 20 жылдан бери $250 000 киргизтирмин. 5-6 өлкөлөрдө окуп турмун. Жана 20 жылдан бери ушунчалык билимдерим чарада экен, мен мактанбаптырмын антипчи. Эми мактанып баштадым. Мына китепте окуган китептерим мына, сабак берген мына деп туруп, анан мен мотивацияма келген кишичи мага байланып башкаларга бара албай калат. Акча кайсыл жактан келип аткан, эми түшүнүп аткан окшойсуз. Ооба, акча ошол жактан эле келет экен. Анан кийин оффлайн офистердин баарын жаап салдым. Айтып атпаймынбы, мен 10 кишини бир группада окуткандан көрө 1 саат. Мен 1 саат 100 кишини окутуп салатам. Телеграмдан эле айланып кетейин дедим. Телеграм, мынакей, Телеграмда азыр миллион эмес, миллиарддарды жазып атышат. Орус бир туугандарчы миллион эмес, миллиарддарды көрдүңөрбү ушундай эмелеринде сонун. Эмнеле, штативтеринде ушундай сумкама сразу салынат. Телеграмды өздөштүрүп алган адамдарчы, Телеграмды. Шак этип миллионер болушат. Вот реально, ушу жылдын аягына чейин уже миллионер болушат. Анткени бир киши мен көзүмчө эле эфирде эле тартып атат. Мен көзүмчө эле 5 миллион кылды. Бул киши Инстаграмдан таргет кетирип, өтө чоң реклама кылат. Келе мен курсума деп Телеграм каналына 10 000 киши чогултат. 10 000 киши чогулткандан кийин аны айтат. Менин курсум 10 000 рубль турат. Эми азыр мынакей азбы төлөсөңөр мен 1 000 рубльдан берем. Анткени муну окутам дегенде эле анан. Деп жана 10 000 тең жарым эле 1 000 рубльдан которуп салганда эле 5 миллион рубль болуп калатпайбы? Анан ята дедим да, бул 5 миллион мен как раз карызым да депчи. Как раз мен карызым турбайбы? Ята деп туруп мен үйрөнө баштадым. Анда өзүнүн жолдору бар. Туура, анда өзүнүн сыры бар, анда өзүнүн окуусу бар, өзүнүн илими бар. Бирок аны үйрөнөсүң да, английский дагы. Мен английскийди 5 жыл үйрөнгөм. Ята 5 жыл. Бөйрөктөн жыйрак чыгарышып, кичиндей оңой тилди 5 жыл беришет. 5 жыл. Эмне кереги бар 5 жыл? Мага келе 1 ай, 2 айда эле окусаң, уже сүйлөп каласың. Мен 5 жылдан кийин уже өзүмдүн пинтотигамды ойлоп чыккам. Азыр бул устаттардан окуп атам. Аяш Шабудинов, Влад Морозов, Россия, СНГ инфобизнес басып миллиард кылгандар. Аяш Шабудинов 2 жылда 12 миллиард рубль кылды. Мен көзүмчө 2 жылдан бери карап атам ушу кишини. Турциядан бери карап келем. 2 жылда 12 миллиард рубль кылды. Ойнап күлүп эле, жыргап эле, ха, хи, муну үйрөтүп эле. Анан кийин
бул мындан үйрөнүп эле мындай да, мен өзүмдүн инфобизнес курсумда 10 кесип берем. 10 кесип. SMM адиси болуп чыгат, таргетолог адиси болуп чыгат, сторисмейкер, стористерде тура кылыш керек, сторисмейкер болуп чыгат, неме визуалды тура кылат, визуал мейкер, инфопродюсер болуп чыгат, оратор, мындай да, могу SMMди бергендер оратор кылып чыгара албайт экен, мастер общения кылып чыгара албайт экен. Жөн эле SMMди үйрөнүп алып былтый үйдө отурушат экен. Ай, сен былтый үйдө отурбай сатышың керек, мындай баарлашуу кылышың керек. Тур, давай. Эме сатууну билбесең, баарлашканды билбесең, мастер общения болбосоң, кантип сатасың? Мен Аделина кызымды ушинтип келе атпайбы? 18 коучтан үйрөнгөм дейт Гүлзат эже. Анан былтый өзүмдүн курстарымды сата албай, өзүм SMM сата албай, ушунда отурганда сиз келип мага ораторскийди үйрөнүп койгондон кийин мен тапыр сата баштаганда бир караса 10 000 сом тапты, бир караса 6 000 сом тапты, 1 саат 20 мүнөттүн ичинде. Бир караса 30 000 тапты. Ушинтип талып келет да. Анан Гүлзат эже, сиз курс чыгарбасаңыз болбойт деп ошо киши мага дем берип, сиз керек болуп атасыз. Мен эмне кылат элем 18 коучка барып, сразу эске келсем болмок экен. Десе анан бүт баарын SMMди бүт баарын тура кыласыз Гүлзат эже дейт. Стористи да тура тартасыз, Инстаграмда тура тартып ийесиз. Сиз соц тармактардын жылдызысыз да. Эмне үчүн ошону үйрөтпөйсүз? Личный брендти да үйрөтүшүм керек экен, анткени личный брендти менден жакшы эч ким билбейт. Личный брендти да үйрөтүп көрсөм, личный бренд дыгыз кетип калышты. Ораторду үйрөтсөм, оратор болуп кетишти, особенно сетевиктер. Ошого ушундай адис отурат. Мен особенно мактанганды үйрөндүм. Эмне сен таластыктардын түйүн ичип алдың дейт. Ооба дедим. Ооба, таластырдан аябайсан үйрөнүп атам деди. Өпкө мындай казандай, көрдүңөрбү? Мактаныш керек экен. Тартынчактык. Бул лидердин өлүмү. Мен тартынчак элем. Мен ошо акырын сүйлөйүн. Сиз сурооңузду берсеңиз, мен акырын жооп берип турайын. Деп лидердин отура албайт. Лидердин отурганга мүмкүн эмес. Лидер оттой жанып туруш керек, оттой. Мен Кыргызстанды көтөрөм, мен адиси болом SMMдин, мен клиент топтойм, кылам десек, анан номер 1 болобуз да. Анан мени эң биринчи мен эмнени үйрөттүм? Максат коюуну. Максаттарым мындай кичинекей коюп алышат. Мен ошо сурайын дегеним мындай шакирттериңизге эмнелерди үйрөтөсүз деп сурайын деп аткам да. Ооба, сиз максат койгондо. Максат койгондо эң биринчи максатты кичинекей эле коюп алышат. Жакшы көйнөк алсам жаңы жылга, анан кийин ушу телефонду алмаштырсам, бул максаттар иштебейт. Бул максаттар кичинекей, сага дем бербейт. Биз энергияны каяктан алабыз? Келечектен алабыз. Энергия келечектен келет. Максаттарыбызды көргөндө деп турабыз. Мен максатым Кыргызстан 2030 номер 1. 2030-жылы номер 1 деген максатты мен 17-жылы коюп алгам. Ошондон бери тапыр-тупур ракетада өсүп келдим. Түрмөдө жатсам дагы деп. Уктайсың да, 4 эле туруп аласың. Гүлзат, 30 жылга 7 жыл калды деп. Мынакей мен түрмөдө отуруп эме кылгам өзүмө. Расписание кылып алгам. Расписание саат 7-те туруш керек Гүлзат, мынакей. Деп 55 нерсе жазашым керек мынакей. Анан кийин жазаган нерсеме балл коем. Жазадыңбы, 7-те турдуңбу 10 балл. Пресс качать еттиңби 10 балл. Колуңду качать еттиңби 10 балл. Зикир чалдыңбы 10 балл. Арабский үйрөндүңбү, английский үйрөндүңбү, китеп жаздыңбы деп туруп, мен 55 нерсе жазашым керек. Анан бул балларды коюп туруп, кошуп туруп, анан бул жерде графиктер немететем да. Ушун баардын көрүшкөн, бул эмне деп келип солдат кыздар сурайт. Бул менин расписанием дейм. Ошол жактан арабча үйрөндүм да, мына арабча. Арабчаны үйрөнүп келатам, асхария. Арабчаны үйрөнүүңүзгө эмне себеп болду? Куранда жазылган дей беришет. Куранда жазылган, шыпыргы мындай турбаш керек деп. Айттым, кайсы Куранда шыпыргы жөнүндө айтып жүрөт эй. Куранча китеп шыпыргы жөнүндө, ручка жөнүндө, шарик жөнүндө, канат жөнүндө, анан парталар жөнүндө жаза берсе, Курандын баркы кетип калат. Биринчиден, экинчиден, мен илимдүү адаммын, мен андай нерсеге ишенбейм, ол лапшаңды мага илбе. Куран тике курбай мындай коюш керек, анан кийин шыпыргыны өйдө койбош керек, ылдый коюш керек, анан кийин өлүктү ылдый койбой өйдө коюш керек. Толтур нерсени айтып атат экен да. Анан кийин бакуш карапайым кыргыздарчы билими жок. Айткан нерсеге ишене беришет. Анан бирөө мынтип коет. Эшиктин үстүндө камчы илип туруш керек. Куранда жазылган экен, пятница сайын аялды чаап туруш керек экен. Куранда ушинче жазылып туруптур. Представляете? Чаап туруш керек экен, шайтанды кууп туруш керек экен. Анткени аял шайтан экен. Аны угуп алып, мен бир шалпык эркектин аялына күчү жетпеген, аялына сөзүнүн күчү жетпеген эркек камчысын көтөрөт. Мындай да алтындар, эмне үчүн мен ораторский курсту окутам? Анткени сөзүнүн күчү жетпей калганда шапалак ишке кирет. Шапалактын күчү жетпей калганда камчы кирет. Камчынын күчү жетпей калганда тепки кирет. Тепки тээп баштайбыз. Тепкинин күчү жетпей калганда бычактын күчү кирет. Понимаете? Бири-бири менен эркектер согушуп кетет го, бычакташып. Жиндилер ай мал.
А бычактын күчү жетпей калганда октан мындай тап бири-бирибиз менен ок менен сүйлөшүп калганбыз. Мына Россия менен Украина не болду, Малда бул болбойт андай нерсе. Любой адам сөз менен чечип алат. Биз адамбыз. А эмне үчүн сөз менен чечип албайт? Сөздүн күчү жок. А эмне үчүн сөздүн күчү жок? Билим жок. Пустой, моя пустой. Качан, кайсы учурда, кайсы сөздү айтышты билбейт. Ошо тапыр-тупур бир нерсе сүйлөп алат, ал тапыр-тупур жетпейт, анан кийин кол кетет. Эркектер аялын уруп аткан, аялдары балдарын уруп аткан заманда жашап атабыз азырчы. Эч кайсы адамга кол көтөрө албайт. Укугу жок, закон барды үстү бирдей коргойт. Эркек киши кол көтөрө албайт. Чимчип моягы көгөрүп калса, аял киши барып милицияга берсе 2,5 жылга жөн эле. Истязание, ушул жер истязание деген статья бар, ушул жер көгөрүп калды деп туруп камап коет. Апасы баласын чимчие албайт. Өткөндө Санжира деген радиода интервью берип атсам, эмеси угарманы чыгып алып. Мен керек болсо балдарымды урам дейт. Айттым, сизди камаш керек экен дедим. Мен балдарымды сабайм дейт. Ай, урматтуу Айтыпбекпи, бирдемке деген байке, сизди камаш керек экен дедим. Анткени сиздин күчүңүз, сөзүңүздүн күчү жетпей балдарыңызга сабайт экенсиз. Эртең карыганда сизди сабабасын балдарыңыз. Байкаңыз, анткени кайтар дүйнөдө жашайбыз. Десе сен бир экен сүйлөй берет экенсиң дейт. Айттым, мен бирдекен сүйлөй бербейм. Мен 5-6 өлкөлөрдө билим алып келген илимий адаммын мен. Мен адамдардын укугун, аялдардын, балдардын укугун коргон адаммын. Ошондуктан мен балдарга азыр үйрөтөм. Ата-энеңер силерди урабы? Анткени немеси жетпейт, сөзүнүн күчү жетпейт. Мага курска алып келгиле. Бала буюм эмес деген курска. Ошол жерден 35 кишини чыгардым биринчи курсумдан. Ыйлашты го бакуштарым, ыйлашты. Апе, мен баламдагы адам турбайбы деп койду. Мен баламдагы инсан турбайбы деп койду бакуш биренечи. 4 баласын 4 тараптан кызыл койдой сабач экен да. Анткени билими жетпейт атта. Эмне үчүн мен укпасам, адам баласы укпаса, бир ыкмалары бар. Аны мындай тынчтандырып отурган ыкмалар толтура. Япондор, финдер, еврейлер кантип үйрөтөт балдарын? Ошолордон үйрөнүшүбүз керек, кызыл койдой сабай бербей. Биз шалпайып калганыбыздын себеби биз балдарыбызды урабыз, аялдарыбызды урабыз. Ошон үчүн шалпайып атабыз. Азыр балдар дегенде көрүүчүлөр айтат да, өзүнүн балдары кандай тарбияланып атыптыр, алар каякта экен деп. Өзүңүздүн балдарыңыз? Ошондой суроолорду да көп беришет. Мен өзүм балдарым атасында. Бир чоң телевидение менен алып барып алып, деп тарсылдап, эшикти капкылап, бир сыйра уят болгом. Ал поведением өзүмө жакпайт, биринчиден. Экинчиден, атасыбы баксын. Азыр барып балдарымды көрөм десем, дагы тепки жейсиң, тырмаң сынат, канайт, ичиңе тебет, короче, ушундай да. Анан жакшы дифти деген сөз бар. Дифти бул бейпайда нерселер. Ашыкча, керек эмес кыймыл-аракеттер. Мен дифти кылбайм деп чечтим. Анан кийин мен түрмөгө отуруп калган себеби, карсап калган себеби, мен чоң проектти баштап алганда, балдарыма да күрөшө баштадым. Сот, милиция, тепки, больница, 10 күн сотрясение мозг менен жаткансың, кереги жок ал нерсе. Мен ошондо проектти кылып алмакмын, эгер ошого алаксыбаганда. Кереги жок. Бар ошо киши менен жинди болуп урушканча, бага берсин. Үйдү да таштагам, пожалуйста, жашасын, апасынын, өгөй апасынын эмесин көрсүн бала. Анча-мынча кыйынчылыгын көрсүн. Эми сразу эле айтып атам, эгер катуураак колу тийип кеткен болсо, катуураак травма алып кала турган болсо, а кишини соттоп туруп, камакка камап койсо болот. Анын жолун билем мен. Особенно мен президент болгон атпаймынбы, 2030-жылы ошондой балага кол көтөргөн апаларды, воспитательдерди, мугалимдерди камай турган закондорду чыгарабыз. Бул 30-жыл болот, Кудай буйрса. Мен өзүм даярданайын, миллионер болоюн, билимдеримди алайын, карыстарымды эметейин, жабайын, бүткүл планетага таанымал болоюн, анан Кыргызстаныбызды бат эле көтөрүп кетебиз. Ошого балдарым атасы менен тура турсун. 18 жылга чыккынча, анан кийин 18 жылдан кийин 18 жашта анан мага эле келип калат. Мага эле келип калат. Мен любой планетанын точкасында болоюн, ошол жака келип калат. Мен азыр Гарвардта баламды окутушум керек деп атам. 3 балам Гарвардта окушу керек. Мен шалпыйып Кыргызстанда жүрө берсем, же ошол киши менен уруша берсем, балдарым Гарвардта окуй албайт. Мен карыстарым котулуп, еще дагы капитал кылып миллионер болбосом, балдарым Гарвардта окуй албайт. Анткени Гарвардта окуу бул өтө чоң эмгек, өтө чоң акча, өтө чоң неме да мындай усилие, өтө чоң эрк керек. Ошон үчүн балдарым мени көрүп өссүн. Көрүп атышат, мен күндө эле көрөт. Мен билем, мен сезип турам. Күндө мен соц тармактардан жакшыны алып көрөт. Түшүнөм, атасын жек көрүп атышат, апасы менен сүйлөштүрбөй койгон үчүн. Жолукпайсыздар азыр? Жок. Мен телефондон чала баштасам, сен апаңа эмне дедиң эле? Антпе, тигинтпе деп саат 4-5ке чейин уктатпай
тургузуп алып, алардын мындай психологическая травма, психологическое насилие деп коет. Кол менен тийбейт, бирок психологиялык жактан тытып салат. Соц тармактарга чыкпа деп ушундай чектөөлөр толтура. Эмне үчүн сүрөткө түшөсүң аны менен? Сүрөткө чыкпа дебедим беле? Видео тартылба дебедим беле? Ал харам дебедим беле? Ал Куранда жок дебедим беле? Деген нерселер менен балдарды ушунчалык насилие кылып салат экен, анын кереги жок мага. Мына азырчы балдарымды да четтеп койдум. Уже мени эч кандай менен эч кандай общение кыла албайт. Мен эч кандай мага зыян келтире албайт ал киши. Мен өсүп кете берем. Өсүп келатам. Эми мындан ары өсмөк түгүл, еще Кыргызстанды өстүрмөк түгүл, Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытып, ар бир кыргызды номер 1 кылып, ар бир кыргызды бренд кылып, ар бир кыргызды бренд кылып. Затеже. Систи дагы. Ушул кезиңизде эстеп атам, английский үйрөтөм, high time деп рекламаңыз чыгып калчу телевизорго, бирок анда мындай тартиптүү эле мындай бир линияда жүргөн эле сезичүсүз да, анан кайсы бир убакта эле чыгып кеттиңиз. Мен кыргыздын демелем деп эле кыйкырып эле бакырып эле элдерде тургула депчи. Же соц тармак өнүгө электе сизди байкабай жүрдүкпү, же сиз өзүңүз кой деп мындай болду. Мен 2006-жылы бизнестин Б тамгасын биле электе мен бизнес ачкам. High time бизнесимди, High time мектебимди ачкам 2006-жылы. Ошондо 24 жашындамын мен. Азыр 40 жашындамын. Азыр 40-тамын, 24 жашында ачкам. Алмаш Аршенович Атамбаев жардамдашыпчы. Ошонун кол астында иштечү элем, пресс-секретарь болуп. Мен 10 күндө сүйлөтүп койгондо айткан, сен мектеп ачышың керек экен. Ач мектеп дегенде мен. Жок, Алмаш Аршенович, мен 40 жашка барып ачам дегенде. Яй, сен алдаңда энергияң 40 жашта күйүп кетесиң. Ач! Кыргызстанга неме салым кошосуң деп а киши да жардамдашкан. Ошо кишинин күчү менен ачылып кеткен анан. Мен а кишинин колунда 2 ай иштегем. 2005 ноябрь, декабрь иштегем уже. Анан 1 айдан кийин 2006 январь, 13 январь High time'ды ачтым. Рекламанын рысын билбегенде мен реклама агент болуп иштеп, буякта 5 жылдык тажрыйбам бар эле High time'ды реклама кылып салгам. Ошондо 2006 2007-2008 өтө өнүктүм. Кыргызстан, Казакстан, Россиядан ачылдым. Ошондо Казакстанда Астана, Алматадан 4 мектебим бар болчу. Санкт-Петербургда 1 мектеп, Кыргызстанда Жалал-Абад, Ош, Бишкекте 5 мектеп бар болчу. 10 мектебим бар болчу. Ошондо мен мамкем айтат: "Күйөө ти, 27-ге толдуң. Карадалы болуп каласың." Анан мен поклонниктерим неме болчу. Англичане, японцы ишилса, американцы: "Жок, кара тийбейсиң, жок тийбейсиң. Биштин эле балага тиесиң, айылдык балага." Деп анан кийин ошо, короче, ошо кишиге тийип калдым. Мама балым жакпай атат, бул киши өспөптүр, ушунчалык мындай төмөн абалда калыптыр. Айылдашыбыз ооп түшүнүп атам десем, тиесиң, сен ошо элди көтөрүү сенин максатың дегенде тийгем. 7 өмүрүм жерге кирген 7 жылда 3 балалуу болдук. Ушундай мектептердин баарын тең жаптым. Үйдө ушу 3 этаждын үйдү уруп алып отуруп калдым. Анан кийин уже өлгүм келе баштады. 85 килограмм болуп кеткем мындай. 85 килограмм былтык, семизмин өзүмө. Балдарыма керек эмес болуп. Не то что балдарыма, өзүмө керек жок болгон. Ошондой 3 жолу бир попытка кылып, чырдактан асынып алайынбы деген ой менен чыккам чырдакка. Анан балдарым бар деп балдарымды ойлоп түшкөм. Анан ошондо Вадим Мальчиков деген өтө чоң устат келди, немеден, Россиядан. Ошондо келдим анан, келип туруп барам, окуйм деп онсом жол кирем жок эле магазинден ала калып барсам, курсум $3000 дейт да. Ыйладым мен азыр обратный эмем жок, жол кирем жок. Ката $3000 десем, "Кел Гүлзат" деди. "Кел. Сен азыр сага чөйрөң таасир этип атат. Сен мен курсумдан кийин чөйрөңө таасир этесиң. Түшүнүп атасыңбы?" Дегенде анан кийин ошондо Гүлзат Момунтбек койгонду да анан. Эң дурайын. Гүлзат Момунтбек жила и будет жить деп туруп анан кийин $3000 таап, казып, бриллианттарымды баарын тең сатып, бир эски машинам бар эле, аны минбейм да, бензинге акчасы жок, ошо так басып жаткан. Аны сүдүрүп чыгып сатып, иш кылса таап келдим 2 күндө казып. Ошондо өскөнүмдү айт. Ошондо усилитель жаткандай энергияңыз чыгыптыр да. Ошо уктап жаткан, уктап калган, көмүлүп калган энергиям бар тең. Дракон болду го. Ошондо усилитель мощности руководителя деген курсту өттүк. 14 кишилик. Рано Бабажанова азыр Фрунзе, Тюбетейка ресторандардын эмеси, хозяйкасы. Ошо киши 8 парта ары отурган. Ошолор менен чогуу отургам да.
эми чөйрө таасир этет экен да. Сиз чыктыңыз, ал киши чыкты да, ким чыкты ошол курстан? Ошо 14 киши бизнесмендер, жалаң бизнесмендер, жалаң усилитель мощности руководителя деген. Ошондан анан жара баштадым. Гүлзат Мамытбек кайта ойгонду. Жок дедим, мен бул киш менен ажырашам. Кандай жолдор бар, мен ойлонуп табышым керек. Мамамды укпайм, эч кимди укпайм дедим. Милицияга барсаң, бул семейный деп эшиң жаап коет экен. Мени сабап атат десең, мектичтике барсаң, бул семейный деп туруп эшик жаап коет экен. Туугандарың барсаң, чыда Гүлзат, чыда дейт экен. Эй, мен ничего, если өлүп калсам, эчтеке эмеспи десең, өлбөйсүң деп туруп кайметип коет экен. Ал курска барганда өлүп калат элем, реально. Вот реально 4-нчү попыткам уже, наверное, асынып алмакмын анткени. Эмне кереги бар жашап мынтип? Эмне кереги бар жашап? Мындай киши менен мындай ыр бар эле го да, сенден кетким келди, кетейинчи деген ыр бар. Ошон кечке угуп калгам. Өмүр бою сага байлангынча өлөйүнчү дегенчи. Ошол ырды кечке угуп калгам да, ошон үчүн жок айланайындарым, ал нерсе кетти уже. Эң чоң түрмө ошол киши менен жашоо болчу. СИЗО эмес. СИЗОдо мына эркин кытайча десең кытайча окуп, арабча десең арабча окуп, мынакей Chinese деп турат, Arabic деп турат, Japanese. Мен аякта ырдап күлүп эле жүргөм. Ошого ошондой алтыным. Балдарымдын окуясы ушундай. Бул суроону көп эле журналисттер берсе керек, бирок мындай ар дайым күлүп жүргөн адамдын ичинде бир кайгылуу адам бар дейт да. Мен ошого бирок ишенем. Сиз ишенесизби? Мен ишенбейм. Мен эмнеге кайгырам? Кайгырганчы бетиңе эле чыгып калат. Бетиңе эле чыгып калат кайгырган. Жүзүңөн нурун кетип калат. Бетиңе брыш базат. Мындай жасалма күлкү экени билинип эле калат да. Анан кийин эми каткыр эле жүргөн кишинин ичинде кайгы бар дегенге бирөө айтып койсо ушундай да, Куранда ушундай жазылган деп койсо, элдин баары ишенип алган да. Куранда жазылган, камчы илинип туруш керек десе. Күлүп турган адамдын ичинде бир кайгы бар. Кайгы жок. Мен азыр өзүмдүн максатыма кетип баратам. Өзүмдүн максатыма кетип бараткан адамдын кайгысы жок. Ооба, балдарымды сагынып атам. Бирок мен сабырдуу, аябай акылман адаммын. Мен балдарым да ушундай өтө күчтүү инсандарды төрөп тарбиялап койгон экем. Айттым мен балдарыма, атаңарды тандаган силер. Силердин атаңар өмүр бою. Кишиге мен күйгө тийдим, мен кайта ажырашып алат экем. Бирок силер мен атам болбойт, мен атам эмессиң дей албайт экенсиңер. Ошондон таңарды тарбиялала, давайте. Үчөөң бирге тарбиялала деп туруп кишилер балдарымды таштап келдим. Ошого аякта кайгы деле жок. Аяктан жакшы, бияктан жакшы энергия жиберип коем. Мен жакшынакай жүрсөм, эне жакшынакай жүрсө, балдар жакшынакай жүрө берет. Алмазбек Атамбаев тууралуу айтып калдыңыз, жана ал деле бир лидер адам, аябай. 2 ай ичинде ал кишиден эмнелерди үйрөндүңүз? 2 ай ичинде ошо киши мектепти ачкандан мектеп түрткү болду. Ал киши уборщица кирип келгенде дагы турчу. Келиңиз эже, кириңиз деп туруп тура калып, местасын берип, мындай кабинетти бошотуп берчи, анткени эметиш керек да, тазалаш керек. Мынтип чекчип, кириңиз эже деп министр киши да, десе болмок, ошенткен да, деп мен келсем да, кел ага Гүлзат деп тура калчу да, анткени мен мугалими болчумун. Жөн эле секретарь эмес, мугалими болчумун. Англис тили үйрөтчү элеңиз. Мен англис тилин үйрөткөм да, 10 күндө сүйлөп калган ал киши, 10 күндө сүйлөп калганда ушундай да оңой английский болобу дейт. Английский оңой, алмаш ошончу. Просто бурмалап эле кыйын кылып бере беришет. Мен жаңы методика иштеп чыктым десем, иштеп чыксаң анда иш кылбайсыңбы? Тур. Бияктан эмне кылып жүрөсүң? Деп туруп ал киши дем бергенден мен министр өз дем берип атат деп 24 жашар кыз тапыр-тупыр барып ачып келгем. Гүлзат эже азыр балким туура эмеспи, мындай коомдо бизде өзгөчө адамдарды бул 99 же 101 деп коет. Мен 101мин. Мен 101 сразу айтам. Илгери мындай кишилерди пайгамбарыбыздын дагы хейтерлери көп болгон. Неме отура калганда ташпаран кылып урганда галоштору эмеге канга толуп калчу эле деген нерселерди укчу элем. Конечно, мен арабчаны окугандан кийин өзүм аны окуп чыгам. Бирок ошого ишенем да, анткени өтө илимий, билимдүү ушундай башкача адамдарды илгери ушундай эле көрчү. Бунун ичине жин кирип кеттир. Тез байлагыла буну, өрттөгүлө деп бакка байлап алып өрттөчү эле, билесиңерби? Жин кирип кеттир, инакомыслящий еретик депчи. Биздин элдер дагы, чет өлкөнүн элдери дагы ушинтип илимий адамдарды, башкачараак болуп келген адамдарды, илимге жакын болуп, мындай карапайым элден башкачараак болуп кеткен адамдардын баардыгын өрттөп эле, ташпаран кылып эле жок кыла берчү эле. Жакшы, азыр биз сонун заманда жашап атабыз, законубуз бар, мени өлтүрө албайт. Хейтерлерге жон койсоң, ошо көчөдөн кармалып мени өлтүрүп коюшу дагы ыктымал да. Ошого мен 101мин. Энергияңыз ушунчалык мындай отурган жерлерге, адамдарга
таасир эткен бат эле. Ооба, сизге таасир этет. Өзүңүз мындай энергияңыз түгөнүп, мындай чарчап калган учуруңуз болобу же? Дайым ушундай спектакль? Конечно, болот. Мен адаммын да. Ошондо мен да шалпайып калам деп. Билем, что-то шалпайып атыштым деп. Биринчиден чарчап калганда, вот аябай ишти көп кылам. Ошо акыркы күндөрү ушу 4-5 эле саат уктап атыптырмын да. Анан кийин азыр уже 6-7 саат уктай турган болдум. Анткени бул денени да жакшы багыш керек экен. Дене жакшы багылып, жакшы убагында уктаса, анан энергия алгандарым ушу, мен устаттарым, мына карасаңар, Рокфеллер. Бул киши айткан, максаты жок адамдарды атыш керек деп. Ушу киши Рокфеллер. Анткени максаты жок адамдар, максаты жок, мынтип скамейкада отуруп, семишке чагып, остановкада мынтип отура бергендер бар го, ошолор максаттары жок. Ошол кишилерди атыш керек, анткени биздин ресурстарды жеп атат. Биздин воздухту неме колдонуп атат. Кирдетип атат, понимаете? Реально. Анан кийин ал кишилерчи сага дагы таасир этет да. Мынтип мен жаныңызда мынтип былтып, мынтип отурсам, ал нерсе сизге да жугат, билесизби? Сиз да шалпайып каласыз. Эстеге ылбай эле койсом, жата турсамбы, уктай ийсемби депчи. А чекчейип турсам мынтип, деп турсам сиз дагы апей, мен дагы эмгем деп сиз да чекчейип түшөсүз. Анан кийин мына англис тилинде Rich Dad and Poor Dad. Бул киши Роберт Кийосаки, финансовый гений да. Ушу кишиден англисче окуш керек. Англисче окулган китеп ушунчалык башкача таасир этет. Анан мындай Самурай без меча. Китами Масао жазыптыр. Побеждать не силой оружия, а силой разума. Шапалак менен эмес, оружие, куралдар менен эмес, силой разума, акылыңдын күчү менен жеңүү китеби. Ушунчалык бир башкача китептер. Анан кыргызча да окуп атам, кыргызчам да өнүктүрүпчү. Мурда кыргызча сүйлөй албачу элем. Мына өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр деп Куштарбек Кимсанов менен Турсунали Баймурадов жазган экен. Ушулар ушунда мына мен достор, мен досум жок, билесиңерби? Ошо жок, досуңуз жок. Жок, мен дос кармабайм. Мен түрмөдөн кийин вообще дос кереги жок дедим. Ошондо эле терилип каткан бартаңчы, мындай черный списокко кирип калганда толтур болду. Мына мен достор, мынаки көрүңөр, сон досторум бар экенби? Ушу түрмөдө дагы 34 китеп окудум мен. 7 айдын ичинде 34 китеп окуп чыктым. Курзатажан, ушу менен жыйынтыктайлы. Сиздин да убактыңызды албайлы, сиз менен сүйлөшө берсек сөз түгөнбөйт. Анда чыгармачылыкка ийгилик сизге. Ушундай адамдарга билимге сугарып жүрө бериңиз, адамдарды. Дагы көп жолу жолугабыз, Кудайым буйруса. Сиз дагы сонун иш кылып атырсыз. Аял каналын ачыпсыз аялдар үчүн. Жана шалпайбагыла дегенди айтпай калыптырбыз. Аялдын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот. Анан кийин менин башымды качан бийик кылат деп эркектерибизди күтө берсек, ал кылым өтүп кетет. Анткени бул туура эмес. Биз эркектерибизди ушундай шалпайтып тарбиялап алган өзүбүзбүз. Дух бере албай, өзүбүзгө дух бере албай, балдарыбызга, эркектерибизге дух бере албаган өзүбүздө бүт бар теңчи. Негизи аял алам аялдын алаканында. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Мындай болсо мындай болуп кетет. Ошондуктан урматтуу кыргыздын аялдары, кыргыздын кыз сайкалдары, курманжан даткалары, айчүрөктөрү, каныкейлери, Гүлзат Мамытбектери, силерге кайрылуум, шалпайбай. Бул Кыргызстаныбызды номер 1 кылуу биздин максат, биздин милдет, биздин жоопкерчилик алтындарым. Шалпайып үйдө отура берсең, мо телефонуңду аркылуу колдоно берсең, сен эч качан адам болбойсуң, эркегиңди адам кыла албайсың, жана Кыргызстаныбызды номер 1 кыла албайбыз. Мен жалгызмын, мага команда керек. Ар бир кыргыздын кызы мага окшогон кычыраган, чекчейген, өлтүрөм дегенде өлбөгөн, суда чөкпөгөн, отто күйбөгөн аял болушу керек. Ал жоопкерчилик аялда. Эркектерибизди шалпайткан өзүбүз, балдарыбызды шалпайткан өзүбүз. Анткени өзүбүз шалпыкпыз. Телефонубузду колдоно алып эле күйөөбүздү жамандай беребиз, кайненелерибизди жамандайбыз. Ай, жамандык жараткандан көрө, негатив жараткандан көрө позитив жаратпайсыңбы? Андан көрө ошол эле телефонуңду, ошол эле интернетиңди сен YouTube'га кирип алып, YouTube'ду кантип колдоном, Instagram'ды кантип колдоном, мен кантип YouTube'дан акча табам, Instagram'дан, Telegram'дан кантип акча табам деген видеолорду көрбөйсүңбү? Жок, ким менен ким урушуп аттыр, ким менен ким ажырашып кеттир, ким менен ким үйлөнүп аттыр дегенди бирөөлөрдүн кечирип койгула жаман сөз айтсам. Жаман сөз айтмайынча кирбейт экен. Көтүн карап эле басып жүрөсүңөр, алтындарым. Туура эмес. Туура эмес. Бирөөлөрдүн сторисин көтүн чукуй бересиңер, ушинтип эле. Ай, сторисин чукуй бербейсиң, андан көрө Telegram'ды чуку. Telegram'ды чукуласаң 1 жылдан кийин миллионер болосуң деп атат орустун лидерлери. Ошондуктан кыргыздын кыздары, мен чын эле айтып атам, ачуум келип калды. Карасам,
Биз жоопкерчиликти эркектер үстүнө жүктөп коюп турубуз да өзүбүз шалпай отуруп алат экенбиз. Семиз, халаттарыбыз май, чачтарыбыз май, лифчиктерибиз жыртык, туура эмес. Кыргыз деген чекчейиш керек. Азыр рушуш салам азырчы. Токтотпосоңор кете берет азыр. Келеши болса кыргыздын кызы. Бизди урушпаңыз анда рахмат ушундай мен күч бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге абдан пайдалуу бир позитив татуулаган жакшы маек болду деген ойдобуз. Каналга катталыңыздар, жакшы ой пикир калтырыңыздар, анда кийинки интервьюдан жолукканча саламатта туруңуздар. Гүлзат эже, азыр шакиртиңизди кошуп алдык. Эмнелерди үйрөндүң Гүлзат эжеден? Аделинчик айтып койчу, кел өзүңдүн ой пикириңди. Айтып кой. Мен атым Аделина, фамилиям Атагулова. Гүлзат эжеге мен келип, аябай чоң нерселерди үйрөндүм, мындайча айтканда. Рекламада Гүлзат эже рекламаны аябай сонун кылат. Аябай сонун рекламанын мастери да, не дейт эле, инфобизнестин королевасы мындайча айтканда. Мен инфобизнес курстарын аябай окуп келип карасам, Гүлзат эже аны четко колдонот экен. Аны көрүп таң калып, өзү вообще колдом мындай оратор болдум. Ооба. Өзүм миссиям дагы мындай неме да. Меники журналистика болгондуктан өзүм кесибим и плюс мен ушундай тармакта миссиямды таптым и плюс ораторский курстарды бердим. 70 жаштагы эжелерди окуттум. Ошондой ийгиликтерге жетиштим. Мастер общения болдум дегендей. Анан дагы сатуудан аябай өстүм. Гүлзат эженин жанына келип айта берсең ийгиликтердин саны кете берет да, толтурачы. Анан эң дааналар ушулар, эң маанилүүлөрүчү. Гүлзат эженин ошентип инфо бизнес курсун ачтык. Мен Гүлзат эженин жанына келип аябай көрдүм да, ушундай инфо. Ооба. Мен бул жака келе электе СММ курстарында, инфобизнес курстарында баарында окуп, бирок жыйынтыктарга жетишкен эмесмин. А бирок азыр биринчи тапкан жыйынтык доосунда мен бир саатына тапчу эмесмин акча, даже саатына эмес, мынтип эми 3-4 күнгө тапсам керек эле. А бирок мындай жыйынтыкка жетишкен эмесмин. 1 саатына 6000 таптым, 1 саат 20 мүнөттө 6000 таптым. Ал эми азыркы учурда ошентип 6000, 10000, 15000 болуп, акырында 30 000 жетти. Бул болсо мындай айдын жыйынтык эмес да, 1 күндө тапкан эле акчалар булар. Ушул инфо бизнес тармагында. Негизи мындай тапса болот, анткени бул учурдун мындай талабына аябай мындай муктаж болгон, бизнесмендерге өтө муктаж болгон кесиптердин бири болгондуктан өтө мындай акчаны да көп тапса болот, канча кааласаң ошончо тапсаң болот. Ошого биз ошентип элдердин муктаждыгын көрдүк, аябай окушат экен, мага окшоп жыйынтыкка жетишпей, общениясы жок, мындай немеси жок, сата албай, сатуусу жок, кыйналып жүрө беришет экен. Ошон үчүн биз сатууну, общения курстарын, ораторский курстарды киргизип туруп, инфо бизнести ачып салдык. Азыр болсо башталдык. Ушундай окуп атат, аябай сонун башталган мезгили. Сиздер да келиңиздер, аябай жыйынтыктарга жетишесиздер, мастер общения болосуздар. Любой жакта общения, азыр карабайсыздарбы? Любой жерде общения болуп атат. Басып аткан адам деле карасаң, ал деле общения мындай да, сатып атат өзүн, сатып кетип атат дегеним. Сатуу да любой жерде сат. Ошондуктан адам бардыгыңыздарга мен сунуштайм, азыркы көрүп аткандарга. Келип, сиздер да сатууну үйрөнүңүздөр, сатууну билбесеңиз, кедей болосуз, байыбайсыз, максатыңызга да жетпейсиз. Микрофонда Гүлзат эженин энергиясы өтүп кетти. Рахмат, анда биз Гүлзат эже менен маекти уйлай берели.